Ушуну эрежени Алла макулбу? Жолдо бараткан улгайган адамдарга, кичкейлерге, ар бир адам нени каалайсыңар? Ысыкты да каалабасаңар, суукту да каалабасаңар, жамгырды каалайсыңарбы? Ошол үчүн адам жаннатка киришти кааласа, бул дүйнөдө бактылуу болушту кааласа, биринчи ата-энесине ойлобогула. Эң жакшы инсан байлыгы көп инсан же күчү көп инсан депчи. Жаннатта касапчы болот дейт. Касапчы деген билесиңерби? Ар бир инсан эң жакшы адам болушту каалайт, ойлоп жүрөт, эң жакшы адам менмин депчи. Бирок чындап келгенде эң жакшы адам ким дегенде биз аны өзүбүз эмес, башка бирөөдөн жоон алышыбыз керек да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: эң жакшы адам адамдарга пайдасы тийген инсан. Эң жакшы адам кандай экен? Адамдарга пайдасы тийген. Эң жаман адам адамдарга зыяны тийген. Кара жашоодо ит менен карышкыр экөө окшош эле, сүрөт окшош элеби? Ит жакшыбы, карышкыр жакшыбы? Неге? Себеп иттин пайдасы тиет адамгачы. Ал ит өзү арам жаныбар болгону менен инсанга пайда тийгизгендиктен, короосун кой кайтаргандыктан эмне болот? Карышкырдан жакшы. Карышкырчы пайдасы тиет адамга? Ар дайым зыяны тиет. Ар дайым не кылат? Адамга зыян кылып турат да. Ошондуктан адамдардын ичинде дагы карышкырлар бар. Адам башкаларга зыяны тийген. Карышкыр сыфаттуу болуп калган да. Адамдардын ичинде дагы башкаларга пайда берген адамдар бар. Ошондуктан мусулмандар эң пайдалуу инсан болуш керек. Мусулман инсан өзүнү ойлобош керек. Биринчи орунда ата-энесин ойлош керек. Туугандарыны, андан жалпы эл журтуну, андан бүткүл дүйнөнү пайдалуу ойлош керек. Кайсыл адам өзүнүн пайдасын ойлосо, башкаларга зыян жеткизет. Карышкыр өзүнүн пайдасын ойлогондуктан койчуга зыян жеткизет, адамга зыян жеткизет да. Ал эми үйдөгү мисалы ит болсо дагы эмне кылып атат? Кожоюндун пайдасын ойлоп атпайбы? Ошол үчүн кымбат болуп атат да, жакшы болуп атат. Кожоюндун пайдасын ойлоп атат, ушуга зыян жетпесин депчи. Ошондуктан мусулман эмне болуш керек? Ар дайым башкаларга пайда жеткизген инсан болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн жаштыгыны, өмүрүнү, байлыгыны, бүткүл нерсесин бардыгыны башкалар үчүн иштетет эле да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан адамдар келип көп суранат эле, көп нерсесин сурайт эле. Пайгамбар алейхиссалам бир жолу дагы жок деп айткан эмес да. Бербеймин деген эмес. Өзүндө жок болсо дагы, акчасы жок болсо дагы, нерсеси жок болсо дагы менде жок деп айткан эмес. Бир аз күтүп тургунуң келсе берем депчи. Бир аз күтүп тургунуң келсе беремин деген да. Мага келип калса андан берем деп. Ошол үчүн биз дагы ушундай адам болуш керек, бүткүл адамдарга пайда жеткизе турган инсан болушубуз керек. Жолдо бараттың, бир зыян турат, алып койдуң. Бир картайган бирөө жүгүн көтөрө албай атат, жардам берип койдуң. Бирөөгө жол бошотуп койдуң. Бирөөдүн бут кийимин алып берип койдуң. Бирөөдүн унаасына бир нерсесиге жардам берип койдуң. Ар бир учурда пайда жеткизген инсан эң жакшы инсан болуп саналат. Ойлобогула, эң жакшы инсан байлыгы көп инсан же күчү көп инсан депчи. Байлыгы көп, күчү көп инсан жакшы болбойт. Эң жакшы инсан башкаларга пайда жеткизген инсан болот. Ошого ниет кылабыз мисалы башкаларга пайда жеткизген инсан болобуз деп. Башкаларга пайда жеткизиш үчүн эң биринчи биз ата-энебиздин айтканын кылышыбыз керек. Ата-эненин айтканын кылса, ата-энени сыйлап урматтаса, андан башканы угат. Эгер бир адам ата-энесин сыйлабаса, ата-энесинин айтканын кылбаса, башкаларга эч качан пайда бербейт да. Ата-эненин айтканын кылган инсанга Аллах Таала бул дүйнөдө да бактылуулук берет, акыретте да бактылуулук берет да. Жаннатка киришти каалайсыңарбы? Жаннатка кириш үчүн биринчи Аллахны ыраазы кылыш керек, экинчи ата-энени ыраазы кылыш керек. Ошого карагыла, Муса алейхиссалату вассалам сурайт да Аллахтанчы: "О Аллах, жаннатта менин кошунам ким болот?" депчи. Жаннатта касапчы болот дейт. Касапчы деген билесиңерби? Эт саткан киши болот дейт.
Муса деген пайгамбардын жаннатта кошнасы эт саткан киши болот экен. Таң калат. Эт саткан киши мага кантип касапчы менин жаннатта кошнам болуп калат. Көргүм келет, анда барып көрөйүн деп Муса алейхиссалату вассалам ошол касапчыны издеп барат. Касапчыны бир шаардан таап, өзүнүн пайгамбар экендигин айтпай эле мындай дейт: "Мен сафарда жүрөмүн, сиздин үйүңүздө бүгүн түнөсөм болобу?" десе, "Ооба" дейт да. Ошондо Муса алейхиссалату вассалам эмне кылат? Үйүнө барса, бир жерге обочолоп койгон энеси бар экен. Картайып калган энесинин тамагын берип, төшөктөрүн саздап кызмат кылганда, энеси колун көтөрүп дуа кылат. Ошондо Муса алейхиссалам сураган экен: "Бул ким болот жана эмне деп жатат?" дегенде, "Бул менин энем, көп жылдан бери кызматын кылам, айтканын аткарам. Мен кызмат кылган сайын ушинтип Муса менен жаннатта бирге бол" деп дуа кылат дейт да. Ошондо Муса алейхиссалам айткан экен: "Сенин энеңдин дуасы кабыл болду. Мен да Аллах Тааладан сурадым элем, жаннатта менин кошнам ким болот десем, сени айт деле, ошого сени издеп келдим. Ошо Муса деген пайгамбар менмин" деген экен да. Ошол үчүн адам жаннатка киришти кааласа, бул дүйнөдө бактылуу болушту кааласа, биринчи ата-энесини ыраазы кылыш керек. Ата-энесинин айтканын кылыш керек. Сага кээде жакпайт, бирок ал пайдалуу болот. Сага кээде жакпагандыгын сен түшүнбө, ата-эне мага жамандык каалап атат депчи. Кичинекей жаш бала термос талашат, ысык чайды талашат, бычак талашат. Бересиңерби? Бербейсиңер. Неге? Зыян да ага. Бирок ал ыйлайт, мага бербей жатат, мага берсе жакшы болот эле, мен бактылуулугумду тосуп атат деп ойлойт экен да. А бирок билбейт термоздун артынан, бычактын артынан ага кандай зыян болорун. Ошондуктан бизди дагы ата-энебиз кээде телефонду ташта, айтканды кыл, китеп оку десе эмне кылабыз? Угабыз, иншалла. Жаман көрбөш керек болот. Себеп ата-эне бизге эч качан жамандык каалабайт. Сага жакшылык каалайт, бирок сага кээде жакпашы мүмкүн. Себеп адамдын каалоолорунга эч нерсе жакпайт. Эч бир адам бул дүйнөдө каалоо ыктыяр берип койсо го намаз окубай коет да. Ошондуктан биз жаннатка киргенде ошондо сенин каалаганың болот, билгениңди кыласың. Эмне нерсени кааласаң, ошонун бардыгы жаннатта болот. Бирок бул дүйнөдө эмне нерсени кааласаң баары бир болбойт. Сен картайбашты каалайсыңбы? Картаясың. Оорубашты каалайсың? Бирок ооруйсуң. Сөзсүз бул дүйнөдө кыйынчылык келет. Адам картаят, ооруйт, ден соолугу кетет, ысык болот, суук болот. Кышта суукту каалайсыңарбы? Жаздачы? Ысык болгонду каалайсыңарбы? Аны нени каалайсыңар? Ысыкты да каалабасаңар, суукту да каалабасаңар, жамгырды каалайсыңарбы? Жок. Шамалдыбы? Жок. Бул дүйнөдө биз каалаган нерсе өзү жок. Сен нени каалайсың? Жамгыр каалабасаң, шамал каалабасаң, суук каалабасаң, карды каалабасаң, ысыкты каалабасаң, муздакты каалабасаң, нени каалайсың? Салкын. А салкын бул дүйнөдө жок. Ал жаннатта. Ошол үчүн жаннатта күн да болбойт, түн да болбойт, ысык да болбойт, салкын да болбойт да. Оору да болбойт, дары да болбойт да. Жаннатта уйку дагы болбойт. Түшүнөсүңөрбү? Неге уйку болбойт? Себеби уйку адам чарчаганда, энергиясы түгөгөндө анан эс алыш үчүн керек. А жаннатта адам чарчабайт, эс албайт. Рахат болот ар дайым. Ошого биз иншалла пайдалуу инсан болобуз, иншалла. Пайдалуу болуш үчүн биринчи Алланы ыраазы кылабыз, экинчи ата-эненин айтканын кылабыз, үчүнчү мектептеги мугалимдердин айтканын кылабыз. Мектептеги мугалимдер силерге жакшылык каалайт. Китеп оку дей береби? Уруша береби? Сен окубайсың, туурабы? Окусаң сага пайдабы же ага пайдабы? Сага пайда. Сен китепти жакшы окусаң, эжекеге эмне пайда? Агайыңа эмне пайда? Сен адептүү болсоң, эжекеге эмне пайда? Ал сага пайда. Ошондуктан мектептеги эжейлердин, агайлардын айтканын аткарабыз. Макулбу? Сабактарын жакшы окуйбуз. Анан жалпы көчөдө бардык адамдарга пайда тийгизип жашайбыз. Ушуну эрежени алла, макулбу? Жолдо бараткан улгайган адамдарга, кичкейлерге, ар бир адамга пайда жеткизип, кызмат кылып жашашыбыз керек. Сахаба радыйаллаху анхумдардын сыфаты ушул эле, бардык адамдарга кызмат кылып, өздөрү эмне кылганга даяр эле? Кыйналганга даяр эле да. Бир жолу бир сахаба пайгамбар алейхисалам айтып калды куптан намазында. Мадинага бир конок келди, бара турган жери жок. Ким алып барат дегенде бир сахаба: "Алланын неси, мен алып барып конок кылам" деди. Үйүнө алып барса тамагы жок экен да. Бергенге эч нерсеси жок экен. Аялынан сурады: "Үйдө конокко бергенге эмне бар?" десе, аял айтты: "Балдарга деген кички тамак бар, башка эч нерсе жок" деди.
Анда балдарды уктатып койгунуң, конокко беребиз ошону деди. Балдар уктагандан кийин тамак салып келесиң конокко, конок тамак жеген жатканда шамды оңдоймун деп өчүрүп саласың дейт. Шам билесиңер да? Макул деп балдарыга тамак бербей уктатат. Балдар уктап калат, конокко тамак салып келип шамды өчүрүп салат, конок тамак жеп алат. Кожоюн бергиси жегендей болуп тыкылдатып турат. Эртең менен багымдат намазына мешитке барса, пайгамбар салам жылмайып күлүп тосуп алат да. Сенин кеч конокко кылган суйурматыңдан Аллах разы болду депчи. Оңой эле Аллах Тааланы бир түндө разы кылып койду да. Эмне кылды? Өзүнүн каалоосуну калтырып эмне кылды? Башка бир адамды сыйлады да. Ошол үчүн эң Аллахтын алдында кадырлуу инсан өзүнү гана ойлобогон, жалпы адам затын ойлогон инсан эң бактылуу инсан. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам жалпы адам затын ойлойт эле, бир өзүн ойлобойт эле да. Бир жолу бир ыймансыз инсан кайтыш болуп кеткенде пайгамбар салам аябай кыжалат болду да. Ыймансыз инсан өлсө, ыйманы жок эле бир адам өлсө пайгамбар салам аябай кыжалат болду. Ошондо сахабалар сурады: "Ey Аллахтын элчиси, бул ыймансыз инсан неге мынча кыжалат болосуз?" десе, ыймансыз болсо дагы бир адам дозокко кетип жатпайбы? Мен ушуну сактап кала албадым дозоктон депчи. Ошол үчүн ар бир инсанга пайда жеткизген ниетте жашашыбыз керек. Ал үчүн көчөдө жүргөндө жардам беребиз, мусурларды алып коебуз, башкаларга зыян жеткизбейбиз, өзүңөрдөн кичинелерди урбайсыңар, коркутпайсыңар. Ошондой болобу? Мектепке барганда эң адептүү адам болушуңар керек. Өзүңөрдөн кичинелерге жол берген, өзүңөрдөн кичинелерди сыйлаган, чоңдорду урматтаган бир жакшы адам болушубуз керек. Ошо ниет кылабыз иншалла. Аллах баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин.